Алыбаева Эльнура, Борбордогу Евразия фондунун өкүлү болом. Долбоордун координатору. Бүгүн биз Айдаркен шаарында коомдук алдын алуу борборлору менен иш алып баруу долбоору жергиликтүү жааматтын туруктуу өнүгүүсү деген долбоорун ишке ашырып жаттык. Бул жерде негизги максат коомдук алдын алуу борборлорунун туруктуулугун жана ошолордун ишмердүүлүгүн, жылдык иш-чара пландарын иштеп чыгуу жана калк менен кандай иш-аракеттерди алып баруу максатында дараметтерин жогорулатырган, ошо менен эле бирдикте муниципалдык кызматкерлерди окутуу курсунан өткөрдүк. Анан бүгүнкү иш-чарада бул чакан гранттарды колдоо менен коомдук алдын алуу борборунун материалдык техникалык жабдылоо мүмкүнчүлүгүн түзүү жана мектептерде радио узел коюу эки долбоорду коомдук алдын алуу борборлорунун мүчөлөрү бизге беришкен. Анан ошол конкурстук негизде өтүшүп, ошол бүгүн иш-чарага багы күбө болуп жатабыз. Айтып Азамат Төрөбаевич, Айдаркен шаардык мэриясынын вице-мэри. Бүгүн Айдаркен шаарында дагы бир жакшы иш-чарага күбө болуп турабыз. Анткени бүгүн биз ошол Айдаркен шаарындагы коомдук алдын алуу борборуна жана шаарыбызга бир радио узел долбоорлору ишке ашып, ошолордун ачылыш аземинде турабыз. Бул долбоорлорду колдоодо, ушул долбоорду ишке ашырууда өнөктөш болгон биздин өнөктөштөргө деп айтсак болот. Ушул Борбор Азиядагы Евразия коомдук фондуна ыраазычылык билдиребиз элдин атынан, шаардык мэриянын атынан. Андан сырткары ушул ПРОНун Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасына терең ыраазычылык билдиребиз. Биз ошол дайыма эле ушундай өнүгүүдө, ушундай долбоорлорду колдоп ишке ашырууда өздөрүнүн салымдарын кошуп жүрө берсин, иштерине ийгилик каалайбыз. Саламатсыздарбы? Мен Касымов Нурбек Мухтарович, Айдаркен шаардык мэриясынын инвестиция тартуу боюнча баш кадиси болуп иштейм. Ушул Борбор Азиядагы Евразия коомдук фонду тарабынан колдоого алынып, экстремизм жана терроризмди алдын алуу долбоору боюнча Айдаркен шаарынан эки долбоорубуз грант утуп алышкан. Бул биринчи долбоор коомдук алдын алуу борборунун материалдык техникасын чыңдоо жалпы бюджети 108.150 сом. Анын ичинен 56.550 сом жергиликтүү бюджеттен, 51.600 сом бул грант катары. Ошондой эле экинчи долбоорубуз бул Орузбай Маканов орто мектебинде радио узел аппаратын орноштуруу, жалпы бюджет 60.000 сом, анын ичинен 20.000 сом бул жергиликтүү бюджеттен, 40.000 сом бул долбоор тарабынан грант утуп алынган. Борбор Азиядагы Евразия коомдук фондуна ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын өкүлчүлүгүнө да ошол каржылаган үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Бияқта болсам болды. Бияқтан өткен оны тартасың. Мен Айдаркен шаарынын аксакалдар сонун төрагасы болуп 10 жылдан бери иштеймин. Анан экинчиден кааптын мүчөсү болуп иштеймин. Бизге Борбордук Азия, Евразия жагынан 51.600 пулду каржылап неме кылып берди. Бизге мына шкаф, стол, стул бар немеден заманбап кылып бизге мына алып берди. Алып мына немеге офиске жардам берди. Мен айтамын, ыраазычылык айтамын бул немегечи. Рахмат, бизге мына ушинтип каржылап бергениге Аксакалдар сотунун мүчөсүнүн атынан, кааптын мүчөсүнүн атынан, Айдаркен мына мэриянын атынан рахмат, ыраазычылыкты айтабыз.
Оларға денсаулық іштерге игілік, тынч болсундар. Фамилия Бөрбаев акиммин. Борборға берген жардамдары үшін ушул жигиттерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз аксакалдар сотунун мүчөлөрү элдин кызыкчылыгы үчүн ушулардын жылга үчүн кызмат кылууга дайыма даярбыз. Мынау экстремизм боюнча мурдагыдай иштер токтоп туруп, азыр мындай эме болуп туруп, сот адамдарды көбүрөөк тартып атат. Ошон үчүн ошолорду мына экстремизм туура эмес багыттарга, туура эмес агымдарга кирип калбаслыктары үчүнчү сиздер 21 диний агымдар запрет болгон. Эми интернет аркылуу ошондой көп адамдарды тартып өздөрүгө мүчө катары кылып, мүчө кылып, ушул нерсе боюнча түшүнбөгөн сурооңуздар болсо бияка кайрылып туруп бизге Экинчи смена 1:00'da башталып, саат 6:00'da саны 768, ал эми жогорку класстарыбыз 829. Мектепте 80 мугалим эмгектенет жана Анан Өзі жақсы сөйлеген, өзі жақсы болмайды. Бұл атайлы Атайлы қашып тұрмын шығады. Мен Айдарова Базаргүл Жакыповна номер 20 Орозбай Маканов атындагы орто мектебинде директордун тарбия иштери боюнча орун басары болуп эмгектенем. Биз октябрь айынан баштап диний экстремизм жана терроризм боюнча Айдаркен деги мекеме ишканалардан коомдук бирикме түзүлүп, окуп, ошол окууда биз окуучулар арасындагы диний экстремизмдин, терроризмдин жана башка ар кандай кылмыштуулуктардын алдын алуу боюнча проект жаздык эле. Проекттин сметасы 40 000 болгон, өзүк салым 20 000 кошулган. Ошол проект Евразия коомдук фонду тарабынан колдоого алынып, азыркы учурда биздин мектепке келип иштөө алдында турат. Мен азыр ушул учурдан пайдаланып Евразия коомдук фондуна аябай ыраазы болуп атам, ыраазычылыгымды билдирем. Себеби мындан ары мектепте окуучулар арасында, жаш өспүрүмдөр арасында ар кандай кылмыштуулуктардын алдын алуу боюнча бул радиоузел аппараты көптөн көп пайдасын тийгизет. Кайра деп энди баягы берки ата-энелерге үлгү катарында эме кылып атабыз. Үлгү болсун деп кичине. Мен номер 20 Орозбай Маканов атындагы мектептин директору Мурзаева Касет Орунбаевнамын. Биз азыркы күндө мына былтыркы 2021-2022 окуу жылында кылмыштуулуктун алдын алуу максатында акылдуу мектеп келечектин мектеби тарабынан Кыргыз Республикасынын билим берүү илим министрлиги тарабынан бизде ушул 10 мектеп тандалып алынган. 10 мектептин арасында Баткен областынын ушул Кадамжай районуна караштуу номер 20 Орозбай Маканов атындагы орто мектебине дагы азыркы күндө акылдуу мектеп келечектин мектеби болуп, кылмыштуулуктун алдын алуу болдуруу максатында бизге 89 азыркы күндө камералар коюлган. Бул видео камера, бул негизинен биз
ушул окуучулардын кылмыштуулуктун алдын алуу, болдурбоо максатында, зор зомбулуктун алдын алуу максатында ушундай көптөгөн иш-чараларды өткөрүү максатында биз ушул камералар коюлган. Ушул камера негизинен азыркы күндө жакшы иштеп атат. Мындайча алганда ушул камераларыбыз биз өзүңүздөргө маалым болгондой азыркы күндө башка камераларга байланыштуу үндөрү менен жазылган, 2 айга чейин жазылат. Кыймыл болгон жерден күнү түнү жазылып турат. Ошондуктан биздин мектеп кооптуу эмес азыркы күндө. Балдарыбыз ата-энелерибиз менен биргеликте иштеп атат. Андан сырткары дагы мен баса белгилеп кетким келет. Бул жерде азыр биздин ушул Айдаркен шаарыбыздагы диний экстремизм жана терроризмдин алдын алуу максатында Айдаркен шаарында коомдук бирикме түзүлүп, коомдук бирикмеде окуулар жүргүзүлгөн дагы. Бул жерде бизге эң керектүү нерсе бул Орто Азиядагы Евразия фондуна 60 000 өлчөмүндөгү смета, ашпаган смета түзүлгөн. Ошол сметада негизинен 40 000 сомдук радиоузелга проект жазылып, биздин ушул мектептин тарбиештери боюнча директордун орун басары Айдарова Базаргүл Жакыповнун демилгеси менен биздин мектеп өтө шарттар түзүлгөн, окуучулар үчүн жана ата-энелер үчүн, мугалимдер үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Азыркы күндө бизге эң керектүү азыркы күндө ошол кылмыштуулуктун алдын алуу, болдурбоо максатында бизде азыркы күндө биз өтө кубанычта турабыз. Азыр өзүңүздөр көргөндөй, маалым болгондой, биздин ушул биздин мектепте азыркы мезгилде радиоузел аппарат коюлду. Аппаратта бул жерде окуу башталганга чейин кичине тыныгуу мезгил учурунда музыкалар коюлуп, андан сырткары окуучулардын кирген регламентиге чейин, анан ушул кылмыштуулуктун алдын алуу, болдурбоо максатында, ошондой зордук зомбулуктун алдын алуу максатында көптөгөн ушундай иш-чаралар өткөрүлөт. Ошол иш-чаралардын алдын алуу, жакшы көргөзмөлүү өткөрүү максатында биз азыркы күндө ушул радиоузел аппарат коюлду. Биз азыркы күндө биздин номер 20 Орозбой Маканов атындагы орто мектептин жааматы, ошондой эле ата-энелер, ошондой эле окуучулар азыркы күндө өтө кубанычыбызды ушундай арттырып атабыз. Бул мен ойлойм, башка мектептегилер дагы ушундай радиоузел койсо, андан дагы иштери жакшырат деген ойдомун. Кудай буйрса, биздин мектепте эң алдыңкы окуучулар окуп тарбияланат деген ойдомун. Рахмат. Биздин мектепте азыркы күндө 2021-2022 окуу жылында мектепте жалпы окуучулардын саны 1772 окуучу билим алышты. Мына жыл жыйынтыкталды. Ошондой эле жылдын жыйынтыгы менен биздин акыркы коңгуроодо биздин мектептин ошол мугалимдерди, ошондой эле ата-энелерибизди, окуучуларыбызды шыктандыруу максатында мыкты кана, мыкты класс жетекчи, мыкты бүтүрүүчү ушундай номинациялар менен биз мындайча алганда алардын өздөрүнүн иштерин баалоо максатында биз ушул акыркы коңгуроодо жыйынтыктап бердик. Азыркы күндө бизде ошол жалпы республикалык тесттин жыйынтыгын күтүп турабыз. Ошондой эле биздин мектепте 2018 жылы биздин мектепте алтын медалга ээ болгон окуучубуз болгон бир окуучубуз. Бирок азыркы мезгилде билим сапатыбыз дагы бардык салыштырмалуу ар бир класстарда мониторинг жүргүзүлүп турат. Мониторингдин жыйынтыгы менен азыркы күндө бизде ушул 47-48 билим сапаты болуп атат азыркы күндө. Курстар бар? Курстан окуучулар мындайча алганда мугалимдердин билимин өркүндөтүү максатында биздин мектепте квартал сайын биз пет кеңеште сүйлөшкөнбүз. Педагогика психология боюнча жана ошондой эле кыргызаларды өстүрүү боюнча бизде квартал сайын тесттер жүргүзүлүп турат мугалимдердин ортосунда. Ошондой эле биздин ар бир предмет мугалимдердин арасында билимин өркүндөтүү максатында курстан өтүшүп турат. Курстан азыркы күндө биздин жалпы мугалимдердин саны 80 болсо, ошо 80 мугалимдердин арасынан азыркы күндө 48 мугалимдерибиз ар кандай предмет аралыгындагы стандарт боюнча дагы ошондой эле биздин мектепте андан сырткары дагы көп тилдүүлүк долбоору менен иштейбиз, окуу керемет долбоору менен иштейбиз. Ушул долбоорлордун негизинде дагы биз ушул мугалимдерибиз өз билимин өркүндөтүү максатында курстан өтүшүп турат.
И ошондой эле азыркы мезгилде бизде мурда Советтер Союзунда лагерлер уюштурат эле, азыр деле уюштурулуп атат, бирок өзгөчө биздин ушул долбоорлордун арасынан мен баса белгилеп кетким келет. Окуу долбоору боюнча, окуу керемет долбоорунан азыркы күндө бизде 2 тилде жүргүзүлгөндүктөн биздин мектепте 3 класс азыркы күндө лагерь уюштурулган. Лагерь негизинен ушул биздин балдарыбыздын арасынан социалдык жактан ушундай балдарыбызды эске алып, ушул балдарыбызды азыркы күндө тарбиялап жатабыз. Лагерь 10 күндүк лагерь жүргүзүлүп жатат. Лагерь бул окуу керемет долбоорунун артынан болуп атат. Өткөндө биз ушул Баткен областтык деңгээлде семинар өткөрүлдү. Башталгыч класстар боюнча окуу керемет долбоорунун арасынан азыр тандалып алынган Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнөн мен баса белгилеп кетем, ушул окуу керемет долбоору боюнча координатору Гүлшан Тургуновнанын демилгеси менен биргеликте иш жүргүзүлүп атат. Ошондуктан азыр ошол кишиге чоң ыраазычылык билдирип кетким келет. Бардык мектептерде азыркы күндө лагерь жүргүзүлүп атат 10 күндүк башталгыч класстар боюнча. Вас просто скинуть все. Работают все. Садитесь, девочки. Сядьте. Нарисуйте что-нибудь. Девочки, мальчики, кто про лагерь? Давай, дорогая. Мы учимся в лагере. Мы 2. Моя имя Джанат, моя фамилия Байдылдаева. Мы учимся в лагере. Мы там читаем сказки, рассказываем, стихи, рисуем. И мы книжки читаем. Нам интересно очень. Меня зовут Адикитова Альбина, я ученица этого лагеря. Лагерь называется «Лагерь чтения и счета». В лагере мы читаем сказки, рассказываем стихи и находим новых друзей. Лагерь мне очень нравится. Я думаю, и другим детям все тут нравится. Мы тут рисуем, читаем и рассказываем стихи. Питания тут нету, потому что уже столовая закрылась. Саламатсыздарбы, мен Жүрөбө Патма Кургунбаевна, номер 20 Орузбай Маканов орто мектебинин башталгыч класс мугалимин. Биз ушул каникул маалында биздин окуу керемет долбоору негизинде түзүлгөн лагерде иштеп жатабыз. Лагерь окуу жана математика боюнча. Бул лагерде балдардын китеп окуу көндүмдөрүн, математика эсептерин жана дагы жакшы балдар менен таанышуу, көңүлдүү убакыт өткөрүү үчүн ушул лагерде иштеп жатабыз. Мен оюмча лагерь балдарга өтө жагып жатат дейм. Негизи бул лагерде өтө кызыктуу, өтө баягы проекттин негизинде келген адабий китептерди кызыгуу менен окушуп, ошол китептердин негизинде ар бир биздин проекттин стратегияда тапшырмаларды аткарып, оюндарды ойношуп, көңүлдүү убакыт өткөрүп жатышат.
Номер 20 Розбай Маканов атындағы орта мектебінің 4-Т классының оқушысы Матмамын 18. Біз лагерде жақсы болды. Көп нәрсені үйреніп, көп нәрсені білдік. Бізге лагер абдан жақты. Көптеген ойындарды, көптеген жұмақтарды үйрендік, көп нәрсе тартқанды, жасағанды үйрендік. Biz bilbеген көп нәрсені үйреніп, көп нәрсені білдік. Biz Orozbay Makanov номер 20 Orozbay Makanov орто мектеби. Biz бұл мектепте окуу керемет долбоору боюнча лагерь уюштурулган. Ошол окуу керемет долбооруна киргенбиз. Азыркы күндө лагерь биз мектепте 3 лагерь группасы ачылган. Балдар аябай кызыгуусу жакшы. 25 окуучу бар бир группада. Күндө кызыгуу менен келишеттер. Ар кандай көнүгүүлөрдү, чыгармаларды окушуп, талкуулашып, урандарыбызды жатташып, көптөгөн оюндарды үйрөнүп ататтар. Назда көрүп турасыздар, көптөгөн чыгармалардын үстүнөн иштеп жатышаттар. Ушул нерсени уюштуруп берген биздин директор Касет Орунбай эжекебизге чоң рахмат айтабыз. Каникул болсо дагы балдар 2 саат эмес, андан да көп убакытка келеличи эжеке деп суранган окуучулар көп болуп атат. Кызыгуулары жакшы. Бул лагердин бизге пайдасы аябай чоң. Ушу долбоорду уюштуруп бизге көптөгөн мындай хостарлар менен жардам берген эжекелерге дагы ыраазычылык айтабыз. Мынау экстремизм боюнча мурдагыдай иштер токтоп туруп, азыр мындай эме болуп туруп, адамдарды көбүрөөк тартып. Ошон үчүн үйдө ошолорду мына экстремизм туура эмес багыттарга кирип кетишин биз туура эмес агымдарга кирип калбаслыктары үчүнчү сиздер 21 диний агымдар запрет болгон мындай ишмер эми интернет аркылуу ошондой көп адамдарды тартып өздөрүгө мүчө катары кылып мүчө кылып көрөт. Ушул нерсе боюнча түшүнбөгөн сурооңуздар болсо бияка кайрылып туруп, бизге кайрылып туруп